Ассаламу алейкум, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, катталуучулар. Өткөндө мен сиздерге мына ушундай үч очоктун мындан башкачараак дизайндагысын көрсөткөм. Ал мындай угловой болчу, мындай бурчунда дагы бир казан бар болчу. Плюс мангал бар болчу. Ал эми бул жолу мен угловой эмес, мындай прямой жасалган үч очок жөнүндө маалымат бермекчимин. Негизи өзүңүздөр көргөндөй, мына ошондой үч очок ушул сыяктуу душевой баня сурагандар биздин катталуучулардын арасында аябай көп болуп атат. Ошого байланыштуу мен мына ушул үч очоктун дагы бир башкача түрүн, башкача дизайндагысын атайын сиздерге чыгарып көрсөтөйүн дедим. Мында мен башында периметрлер жөнүндө айта кетсем, узундугу мына ушул очоктордун өзүнүкү мына бурчтан баштап 3,5 метр экен. Ал эми бул бурчуна келгенге чейин 4,5 метр жерди элейт экен. Эми муну маалымат катары эгерде сиздер мына ушундай очок кура турган болсоңуздар, ошол жайды навестин астын ошого карап 4,5-5 метрге расчеттой берсеңиздер болот да. Эмесе мен бир баштан көрсөтөйүн. Бул жакта ысык суу муздак суусу менен жасалыптыр. Негизи раковина өзүңүздөр көргөндөй бул жерде ушул очок жайда иш кылгандан кийин сөзсүз түрдө кол жууш керек. Анткени бир эле учурда от жагып, бир эле учурда казан аяк кармашка туура келип калат. Бул жакта мына ушул канализацияга кеткен слиттер бар экен. Негизи мында ысык суу дагы, муздак суу дагы бар экен, көрсөңүздөр болот. Эки ысык суу менен муздак суунун дагы эмеси краниктери бул жакта турат. Так, мына ушундай. Менимче аркасында септиги дагы бар болуш керек. Раковина, кафелде дагы мына ушул идиш аяктын сүрөтү жабыштырылыптыр. Андан кийин мунун чети мына ушундай кафелдин өзүнүн угологу менен жасалыптыр. Кафел дагы жакшы жабыштырылган. Эң башкысы ыңгайлуу. Бул жакта очоктордон баштай турган болсок, биринчи сап башында бул жерде чоргосу менен турган бул самовар. Сууну көрүп атасыздар. Самовар булактан суу кайнатылып, бул чоргодон демдеп алат. Үйгө коноктошкондо, көп адам келгенде мына ушундай бетон кадимки эле 4 жилектен ашыгыраак суу батат болуш керек буга. Бул биринчи көзү. Андан кийинки бул жерде болсо мына ушул кадимки үйдөгү биз колдонгон печкага окшогон. Бул күнүмдүк тамак аш жасалчу тагыраагы эң кичинекей казан үчүн ылайыкташкан. Шакектери бар. Шакектерин жылдырып, казандын баягы оттун улуулугуна карап өзгөртсөңүз болот. Чоң кичине казан кыскасы түшө берет. Мына ушул максимум жерге чейин. Артына чайнек коюп койсо чай кайнайт. Ошол эле 80 литрлик казан. Андан кийинкиси бул жерде мында суу бар экен. Менимче булар бул очокту кече жакында эле бүткөн. Андан от жагып көргөн окшойт. Анткени могул казанды көтөргөндө бууланган суу ылдый карап түшүп атат. Эми албетте физиканын законун баарыбыз билебиз. Андан кийин чоң казан 120 литрлик. Бул эң чоң казаны. Мына ушундай. Жалпы бул жерде 4 эшикти көрүп турасыздар. 4 эшик, чоң, 120 литрлик, 80 литрлик, анан кийин күнүмдүк очок, андан кийин самовар. Бул жакта ошол от жагылыптыр. Негизи ичин дагы бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына ушундай жасалгалары. Бул чекелери дагы мына ушундай кафельный клей менен шып алып, баягы көчүп кетпеш үчүн шып алып, сырты дагы ушундай кара краска менен краскаланыптыр. Бул дагы өз кезегинде тыкандык үчүн, тазалык үчүн аябай жакшы. Печкалардын ичин бир сыйра көрсөтүп коеюн. Негизи экономичный деп айтат. Бул печканы жасаган устанын аты Кылыч. Очок боюнча жалпы маалыматтарды берип өттүм. Бул жерде 3 очокту көрүп атасыздар. Эми биз алдыда мына ушул очоктордун ушул убакка чейин келгенине чейин канча каражат кеткенлиги боюнча сиздерге маалымат берем. Тагыраагы кирпичине, шыбагына, растворуна, кафелине, казандарга, бетонго, раковина, кыскасы ушул жерде ушул 3 очоктун ичинде эмне турган болсо, ушунун бардыгына, эмне материалына, эмне каражат кеткен бардыгын мен сиздерге азыр алдыда маалымат берип өтөм. Андыктан бизден алыстабай видеону байкап туруңуздар. Казандардын баасы, мунун баасы, капкактарынын баасына чейин баарын так даана билип жазып бергенге аракет кылабыз.
Так, эмесе биз анда 3 очок жана самовардын чыгымдарын эсептөөнү баштайбыз. Бул жерде майда кыш 500 дана кеткен, 7 сомдон 3500 сом. 3 тешиги бар чоң кыштан 300 дана кеткен, 8 сомдон 2400 сом. Морго турба, бул жерде бир эле турба бар экен. 200 турбадан бир дана 2000 сом баасы. Казан 120 литрлик 3500 сом. 80 литрлик казан 2500 сом. Печканын үстүндөгү шакектер, жанагы үй печкага окшогон печканын үстү 2000 сом. Бетон чоргосу менен 2500 сом. Раковина детальдары менен бул дагы 2500 сом. Очоктун эшиктери, чоң эшиктери 2 дана 400 сомдон 800 сом, орточо эшиктери 2 дана 350 сомдон 700 сом. Күл алчу эшиктер болсо бардыгы 4-төө, булар 350 сомдон 1400 сом. Ал эми күл алчу бөлүк менен от жагуучу бөлүктүн ортосун бөлүп турган сеткалары болсо 4 дана 350 сомдон 1400 сом. Угольник, бул жерде 5-чи размердеги угольниктен российскийинен 6 метр кеткен, метри 190 сомдон 1140 сом. Ошол эле угольниктин 5-чи размердеги ошол эле угольниктин кытайскийинен дагы 6 метр 150 сомдон 900 сом. Лист 0,9 размери 2 дана кеткен, 1000 сомдон 2000 сом. Арматура 12 метр 80 сомдон 960 сом. 4 кап цемент, кабы 300 сомдон 1200 сом. Кафель 15 метр квадрат 350 сомдон 5250 сом. Кафелдин клейи 6 кап 200 сомдон 1200 сом. Кафелдин уголоктору 3 дана 150 сомдон 450 сом. 8 кап кум 50 сомдон 400 сом. Мордун ышын тазалап туруучу капкакчалар 3 дана 50 сомдон 150 сом. Ал эми казандын капкактары, жана сиздер көргөн жылтырак кармагычы бар капкактар 2 дана экен, 800 сомдон 1600 сом. Жалпы дал ушул 3 очок жана самовар раковинага кеткен бардык чыгымдын, материалдык чыгымдын наркы 40450 сомго чамалады. Ал эми уста акысы, мен мурункусунда да айткам, ар бир точкасын 4000 сомдон жасайт. Мунун ичинде курулушу, кафели бардыгы ичинде. Бул жерде 5 точка, 3 очок, 1 самовар жана раковина бар. 4000 сомдон 5 точка 20000 сомго бүткөн. Ошондо жалпы материал менен уста акынын бириктире турган болсок 60450 сомго барабар болот экен. Видео сизге жаккан болсо бөлүшүп, класс басып, ой пикирлерди комментарийге жазсаңыз болот. Андан сырткары сиз дагы эмнелердин чыгымдарын билгиңиз келет, дагы кандай видеолорду көргүңүз келет, аларды дагы комментарийге жазсаңыздар болот.